Мен машина өзлары ойлаятты мына. Мына. Өзлары ойлаятты мына. Мына. Азыр дагы ошондой коркунуч пайда болуп атат. Ушуну азыр срочно мындай решение кабыл алып эметпесе ал жакта өтө опасный болуп турат. Бул Баткенден жатак болот. Ал жерде баягы адамдар баягы ал жактан азайып азыр тосуп чыкканга адам аз. Ал жөн эле Сары Таш Гүлчөгөчө келип калышы мүмкүн алар. Ошону бир срочно решение кабыл алсаңыз, урматтуу төрага. Эл чындыкты билсин. Владимир Путин Кыргызстан Россиядагы элчиси болуп дайындалган Гүлнара Клара Саматка ишеним грамотасын тапшырып жатып билдирди. Биздин өлкөлөрдү жалпы тарых барактары бириктирип турат. Биздин өз ара ишенимибиз жана бири-бирибизге болгон суй урматыбыз бар. Россия менен Кыргызстан соода экономикалык, аскердик техникалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда ийгиликтүү өз ара аракеттенишүүдө. Биз биргеликте Евразиялык интеграцияны өнүктүрүүгө салым кошобуз. 24 майда Сочиде боло турган президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда ушул темалардын бардыгы боюнча мазмундуу баарлашабыз, деди Путин. Булак медиа центр. Путин Жапаров мен качан жана кайда жолугарын айтты. Садыр Жапаров катыша турчу эл аралык иш-чараларга байланыштуу бүгүн аралыктан иштөөгө өткөн. Россия президенти Владимир Путин өлкө башы Садыр Жапаров менен 24 майда Сочиде жолугарын айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Мамлекет башчылары 10 майда Россия тараптын демилгеси менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Садыр Жапаров бүгүн алдыда боло турган эл аралык иш-чараларга байланыштуу аралыктан иштөөгө өткөнү белгилүү болду. Булак Спутник Кейджи. Эл чындыкты билсин. Ош шаарынын мэри Талабек Сарбашев кызматтан алынат. Маалыматтар боюнча Ош шаарынын мэри Талабек Сарбашев жакынкы аралыкта кызматтан алынып, анын ордуна 34 жаштагы Мирлан Аматбеков дайындалат. Буга башкы себеп катары Ош шаардык кеңешинин шайлоосунун жыйынтыгынын жокко чыгарылганы жана 11 апрелде өткөн шаардык кеңешинин шайлоосунда административдик ресурс колдонулганы себеп болгон. Ошондой эле өткөн жылдын октябрында анын үстүнөн бийлик өкүлдөрүнө нааразычылык каты жиберилген. Мындан сырткары 7-партиянын өкүлдөрү мэрди иштен алуу өтүнүчү менен кайрылган. Белгилей кетсек, Мирланбек Аматбеков Ош шаардын мэрлигине 2018 жылы талапкерлигин коюп өтпөй калган. Ал эми Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан мындай маалымат жок экенин айтып, кадимки тартипте иштеп жатканын кабарлады. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Атамбаев Жапаровдун Кумтөр боюнча билдирүүсүнө жооп берди. Акылбек Жапаровдун 2011 жылы Кумтөр Алмазбек Атамбаевдин үгүт-өнөктүгү үчүн $10 миллион которду деген билдирүүсү чындыкка дал келбейт, деди Кадырбек Атамбаев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу. $10 миллион өлчөмдө каражатты Кумтөр 2008-2009 жылдары түзүлгөн Ысык-Көл облусунун социалдык өнүгүү фондуна которгон. Фонд Центера мен 2009 жылдын 6 июнда келишимдин негизинде иштеген. Акылбек Жапаров ошол кезде биринчи вице-премьер-министр болуп турган. Фонд 2009 жана 2010 жылдары Кумтөрдүн демөөрчүлүгү менен иштеп келген. Эсептөө палатасы тарабынан 2013 жылы Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондусунан жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча 2009 жылы Кумтөр Operating компаниядан $148 миллион 460,3 миң сом түшкөнү аныкталды. 2011 жылы $463 миллион 904,5 миң сом түшкөн, баары биригип $10 миллион деп билдирди Кадырбек Атамбаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Субаналиев октябрь окуясында УКМКнын имаратын кантип басып алган тууралуу видео тарады. Тасмада ошол кезде коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев менен Марат Иманкуловдун УКМКнын имаратында айтышып жатканын көрүүгө болот. Бул видеого байланыштуу редакциясы Өмүрбек Субаналиевге кайрылганда төмөндөгүчө түшүндүрмө берди. Биз Марат Иманкулов менен эч качан мушташкан эмеспиз. Мамилебиз дайыма жакшы болуп келген. Ал учурда абал ошондой курч болуп турган. УКМКнын СИЗОсунан Атамбаевди чыгарып кеткенден кийин башка адамдарды да чыгарып кетпеш үчүн коопсуздук кеңешинин катчысынын расмий орун басары катары координациялык кеңеш түзгөнбүз. Ошол кабинет УКМКнын имаратында болчу. Азыр эми ар кандай маалыматты чыгара беришет. Биз ал убакта тынчтыкты сактап, тоноочулукка жол бербейли дегенбиз, деди ал. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Шавкат Мирзиёев менен Эмомали Рахмон Согди облусуна эмнеге барышат? Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 10-12 июнь күндөрү Тажикстанга расмий сапар менен барат. Бул сапардын алкагында ал Согди облусунун борбору Худжан шаарында зыярат кылат. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн маалымат булактары жазып чыгышты. Маалымат кылай, Худжан шаарында Шавкат Мирзиёевди Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзү коштоп барат. Анда өзбек президенти Согди облусунун соода экономикалык абалы менен таанышып, бир катар ишканаларды зыярат кылмак.
айтмакчы. Мындан сырткары эки өлкө соода алаканы өнүктүрүү үчүн 30га жакын документке кол коеру күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден соң кайра жанданды. Ал эми Өзбекстан туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун башкаруусу учурунда өзбек-тажик алакасы бир топ солгундап, чегаралары бири-бирине жабык болчу. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Булатов Садыр Жапаров кумтөрдүн былыгын чыгарганда аны көптөр жокко чыгарган деди. Бүгүн 18 майда Назар Ньюс маалымат агенттигине укук коргоочу Качкын Булатов. Качкын агай, айрымдар Центера оңой эле жеңиле койбойт. Алар жок эле дегенде мамлекеттик будуң чаң салып, бийликтин айласын кетире турган жолдорду табышат. Ачыкка чыкпаган акционерлерди бийликке тукурушат деген кептери айтылууда. Ошентиши мүмкүнбү? Центера бийликти өз ыгына көндүрүш үчүн түрдүү амалдарды колдонот. Ошондой эле Амангелди Муралиевге окшогон сатып алып Центераны ыгына көнгүлө болбосо сотто отулуп 3-4 миллиард доллар төлөмөй болобуз деген сөздөрдү айттырышат. Кыскасы, бийликке каршы болгон саясатчыларды дагы колдонушат. Буга чейин кумтөр керек болсо криминалдарга чейин сатып алышкан. Ошон үчүн бийлик катуу туруп, экологияга келтирген чыгымды калыбына келтирип беришин талап кылып, булардан башка амалдарына алданбашыбыз керек. Айтмакчы, Садыр Жапаров кумтөрдүн былыгын чыгарганда аны көптөр жокко чыгарып, жалган маалыматтарды айтып жаткан түр көрсөтүшкөн. Азыр ошолордун баарын жоопко тартып, Центерадан акча алган үчүн ошондой коомдук пикир жаратууга аргасыз болушкан, ачыкка чыгарышыбыз керек. Анткени алар элдин башын айлантып, мамлекеттин кызыкчылыгын акчага сатышкан. Эмнегедир депутаттык комиссиянын корутундусунда Сапар Исаков түзгөн келишим тууралуу да сөз болду. Ал түзгөн келишим эмнеси менен опурталдуу болгон. Сапар Исаков кол койгон келишимде экологияга 300 миллион доллар талап кылынып жатса, аны 50 миллион долларга түшүргөн. Ошондой эле Сапар Исаков пайдалуу келишим деп элди сороткону менен ал келишимди ачыкка чыгарышкан эмес. Тагыраагы экологияга доо койбойбуз. Кокус маселе жаралса, Кыргыз өкмөтү силердин таламды талашат деген ойду камтыган келишимге кол койгон. Мына Центера азыр ошол келишимдерди жана Байкиевдин учурунда түзүлгөн макулдашууларды бетине кармап, биз аларга кыянатчылык кылып жаткандай кабылдап, экологияны талкалагандарын эсепке албай, эмгектери күйүп кеткенсип эл аралык сотко кайрылганы кызык болуп жатат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаев Кудай позициясын тез алмаштырган адамды жазалайт дейт. Кыргызстан мурунку президенти Аскар Акаев позициясын ушунчалык тез өзгөртүп жаткан Акылбек Жапаровду Кудай жазалайт деп үмүттөнөт. Мурунку мамлекет башчысы ушул ойлору менен Автор ТВ порталына берген жаңы маегинде бөлүштү. Акаев белгилегендей, бардык көйгөйлөр Курманбек Абакиевдин тушунда 2009-жылы түзүлгөн келишимден улам башталганын жана Акылбек Жапаров өзү кумтөр боюнча келишимди Бакиевдин убагында иштеп чыкканын айтат. 2005-жылы Бакиев бийликке келген кийин мага карата уурдаган байлыгымды табууну буйруган. 40 адамдан турган топ эч нерсе таба алган жок. Мени кумтөрдөн миллиард доллар уурдады деп кылмыш ишин козгошту. Ал тургай чет элдик детективдерди да жалдашкан. Бирок эч нерсе таба алышкан жок. Эми Жапаров маркум Танаевка жана менин уулум Айдарга жала жаап жатат. Кудай позициясын тез алмаштырган адамды жазалайт деп ишенем дейт ал. Булак Арбакейчи. Ушул маселе мына саясий оюндар менен дагы саясий оюндардагы киришип кетти. Мына ушу зыян келтирбейби, негизги максатыбызга деп. Менимче ошо туура айтып атышат. Ошо жана ошол маселенин тегерегиндеги саясий оюндар чындыгында жанагы негизги максатка жетишүүгө чоң тоскоол, чоң зыян болушу мүмкүн да. Мени мына ушул маселе биринчи ирет тынчсыздандырат. Эми ошол кездеги экономика министри Темир Сариев кечээ ачык айкын айтпадыбы? Акылбек Жапаровго жооп берип ачык айкын айтпадыбы? Ошо бардык бүгүнкү маселенин баары 2009-жылдагы келишимге барып такалат деп. Мына ушуну баса белгилей кетейин. Анан экинчи тараптан мына кумторду иштетип аткан Кумтор Голд компаниядагы ошону айтып атат. Биз эл аралык арбитраждык сотко барабыз. Ошол 2009-жылдагы келишимдин негизинде сотко берип карайбыз деп атат. Компанияга преференциялар берилсе, алар айтпайт беле, биз ошол 2003-жылдагы келишимдин негизинде сотко беребиз деп. Бирок баары Темир Сариев айтканда 2009-жылкы келишимге такалып атат. Ошондуктан мына Жапаров комиссиянын төрагасы
жобасы катары эмне деп атат? Ал 2009-жылдагы келишимди эч кандай баса айткан жок. Ал басымды 2003-жылдагы Акаевдин Танаевдин убагында түзүлгөн келишимге коюп атат да. Мына ошондо бузулган деп. Ал анын максаты кандай? Жапаровдун максаты кандай? Жапаровдун максаты, негизги максаты ошол коомчулуктун пикирин ошол 2009-жылдагы келишимден буруш керек да. Келишимден буруп 2003-жылдагы келишимге басым коюш максат коюп атат. Себеби эмнеде? Себеби Жапаров өзү ошол Кумтордун тегерегинде чоң адис, ал башынан эле баардык комиссияларга катышып келген, экономист катары, депутат катары, кызыкчылыгы да болгон болуш керек. Ал баардык комиссияда иштеген. Ошол 2003-жылдагы комиссияда ошондо дагы мамлекеттик комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын негизги мүчөсүнүн бири Жапаров болгон, депутат катары, жогорку кеңештин депутаты катары. Ал ошол комиссияда толук иштеп, ал эмес Канадага, Торонто шаарына барып, анан Камеканын штаб-квартирасында болуп, сый урматын көрүп келип, анан өтө мактаган. Мына Камека өтө бай тажрыйбасы бар, өтө татыктуу компания экен. Анан келишим дагы ар тарап кызыкчылыктарга толук жооп берет деп өзү мактап колдоп берген ошол 2003-жылы. Ошонун негизинде Танаев премьер-министр катары анан келишимге болбой чечим кабыл алышкан болчу. Ошондо Жапаров бир дагы ошол кемчилик жөнүндө кайрылып эч жерде ачык айткан эмес. Анан ошол тажрыйбасын пайдаланып, мына 2009-ал кезде вице-премьер өкмөттүн экономиканы башкарган ошол Бакиевдин буйругу менен ошол 2009-жылдагы келишимди Акылбек Жапаров түзгөн биринчи. Акылбек Жапаровдун кеңеши менен Бакиев ошол келишимди жогорку кеңешке алып чыгып мыйзам катары бекитип берген. Бул бир. Ошондо Кумтор Голд компанияга өзгөчө преференциялар берилген. Мына ошон үчүн Кумтор Голд компания бүгүн айтып атат, биз ошол 2009-жылдагы келишим негизинде арбитраждык сотко барабыз деп. Себеби мында аларга чоң преференциялар берилген, ошондуктан алар эч күмөн санабайт утуп аларына. Экинчи мына айтпадыкпы, негизги максат бүгүн жогорку кеңеш бул маселени карап атканы бул экологиялык зыян. Ошол экологиялык зыяндан канча миллиард доллар өндүрөбүз деп атпайбы? Ал эми ошо экология эмнеден бузулду? Ошол 2009-жылы келишимде Жапаровдун сунушу менен эки мусто, биринчисинин аты Давыдов деген илгери геолог ачкан, экинчиси Лысый. Ошол эки мустону Кумторго берип коюшкан. Мыйзам менен бекитип беришкен. Бул өзү одону бузуу болгон. Себеби 90-жылдарда биз изилдеп тыюу салганбыз, мыйзам ченемдүү тыйым салганбыз. Ошол Мусто Давыдов жана Мусто Лысый эч качан иштетилбейт, анын алдындагы алтын казылбайт деген мыйзам кабыл алынган болчу 90-жылдарда. Себеби ошондо эле белгилүү болгон, эгер аларды иштетсе, анда экологиялык кризис, катастрофа болушу мүмкүн. Ошондуктан тыюу салынган. Мына ошонун баарын абдан жакшы билген Акылбек Жапаров. Ал өзү айтып атпайбы, мен баарын көзүм жетип турган деп. Мына ошол баарын билип, анан баарына көзү жетип туруп, анан кийин 2009-жылы ошол 2003-жылдагы келишимдин кемчиликтерин эми чоңдобойт.
катастрофа ошол Давыдов менен Лысыйдын алдындагы алтынды кеткенден чыгып отурат. Мына ошон үчүн жана Темир Сариев 13-жылдагы комиссиянын төрагасы ачык айкын айтып атпайбы? Бүт маселенин баары ошол 2009-жылдагы келишимге барып такалат деп. Ал эми Жапаров эмне үчүн мени күнөөлөп атат? Себеби ал бир дагы сөз Бакиевди эстеген, Бакиев жөнүндө айткан жок. Бир да жолу Бакиевдин фамилиясын айткан жок. Себеби ошо Бакиевдин буйругу менен 2009-жылдагы мына ушул бүгүнкү кризиске алып келген, бүгүнкү катастрофага алып келген келишимди ошол Акылбек Жапаров өзү иштеп чыккан. Мына ошондуктан ал жанагы күбөнүн баарын өткөнгө жапкысы келип атат. Бирок бир топ депутаттар мен ыраазымын, рахмат бар айтып атышпайбы? Ал 2009-жылы эмне үчүн басымдык жасабайсың деп. Эми мен дарегиме кетирген жанагы эл чындыкты билсин.